үй шартында давлениеңіз түшіп кетсе, башкача айтканда кан басым түшүп кетсе, кара чайды аласыз. Бул чайга сөз түрдө наватты кошосуз. Албетте, орто өлчөмдө кошосуз. Мына ушул нават чайдагы эң сонун көтөргүч болуп саналат. Эгерде сиз буга дагы каныңыз басымыңыз көтөрүлбөсө, анда үйдөгү болгон азыктарды алсаңыз болот. Буга фисташка, башкача айтканда миссе. Бул дагы абдан сонун кан басым көтөргүч болуп саналат. Канча деп ойлошуңуз мүмкүн. 20-30 дана жеп койсоңуз болот. Мындан тышкары, албетте, өзүбүздүн бадам дагы эң сонун кан басым көтөргүч болуп саналат. Бул деле ошондой данада жейсиз. Эми андан кийинкиси мына кешью. Демек, ушул азык заттар кан басымды көтөргүч болуп саналат. Эми бул азык заттар бир эле кан басым көтөрбөстөн, булардын ичинде эң керектүү болгон витаминдер, микроэлементтерге аябай бай азыктар болгон үчүн сиздин иммунитетиңизди жакшы көтөрүп, сизди ооруга каршылыгыңызды дайым жогору кармап турат.